Ana жогоржакта Yine kanıtta sana. Жақшы. Сол жақшы. Toy қандай daярды? Toy жақсы болот. Келin жерге. Ол біздің Бұл біздің Ақ Ниет Аманат қоғамдық фондының логотипі, печаты мындай айтқанда, мөрі. Біздің фондтың демилгесіменен салынған ар бір үйге ушундай мөр басылады. Бұға чейинки үйлөргө дагы ушундай басылган. Кудай кааласа сиздин үйүңүзгө дагы момундай болуп келген адамдар биздин фондду көрүп, дуасын берип, анан сиз дагы бизди унутуп баратканда ушуну көрүп, дуа кылып турасыз иншалла. Унутпай. Ушундай. Анан дагы бир жакшы жаңылык, жанагы эки бөлмөңүзгө биздин фонддун ушу официалдуу дайыма кызматташкан мүчөсү бар. Өзү кыз бала болсо дагы ушунчалык катуу жардам берип келет. Аты Акзура деген. Акзура Бекерова өзү Бишкекте турат. Ошол кыз мына үйүңүзгө, эки бөлмөңүзгө занавеска алып берди. Мына азыр занавесканы алып келди. Өтө сонун занавеска. Азыр кирип тагабыз, Майда шүдөн түшүрүп неме көрөйлү, Кел иним, мыналар түшүрүш болду, Бул жагы ЛТР деген телеканал. Ошондой неме алып турган? Акыл кайтып калды, мындай кылып ошол. Сиз да студияга ала барасыз эжеңиз, Бул кызды таанысызбы? Кел бирак келечи. Жүр. Мен татынайын. Бияк чоң менен учураш. Ушу кызды таанысызбы? Айыны. Таныдыңызбы? Тааныбасыз, бул кыз биз менен Индияга барып келген. Аябай ооруп турган маалда мына ушул кыз биз менен Индияга барып, азыр биздин жаныбызда жардамчы болуп турат мына. Кече эле ушинтип кыйналып элге чыкты эле, азыр өзүбүздө сонун болуп жакшы болуп келип, Индиядан жакшы болуп келди да. Bütün Ayaş Uğur'da Aile niyetinde salınma çok. Aile niyetinde salınma çok. Çarşıları biri bizge biri çalg'a çalıp çıkkanda şu Turat degen agabız alıp çıktı mı? Geçken kadar olayım mı? Şu boyunca ait kıtaya bu arada. En satırımız.
Yerге otur, Totoş. Yerge otur. Жақын oraya otur. Tiyeyim ben ama. Aja. Ay kozu. Oyakta qaraysiz, oynaqta qaraysiz, qo'zi. Kattagisi qara, kattalashqa. Qo'y ejani qaraysiz. Shnaqasiga bir kattanayin kerak. Ejani qaraysiz. O kamerani qaraysiz. Yerga o'tirasiz, kel. Kamerani qaraysiz. Nima? Biz belki videoni olib ketasiz. Mana bugun shuncha vaqtning ichida mana o'sha yerda aytasizmi, Zarqo'rg'on rayoni Qizilay ayilidimi? Mына biz Aqniyat Amanat Qo'mluq fondi Xudoy bo'lsa birleş bilan cheklanmasdan bugungi kunda 2019-yılı bir emas 4 yerda qurilish quriladi. 4'ünün biri akıqısı, şu 4'ünün biri janağı kompleks. 6 üylödөн 10 üylögө чейин жашай турган ушундай чоң комплекс. Андан башка ошо 3 үй ушундай жеке ар бир үй бүлөлөргө салынган. Бириси мына бүгүн Базаркоргон жеринде, бириси Сузак районунда 2 үй бар, Кашкатерек деген жерден, Ачы деген жерде. Мына бүгүн Кудайым буйруп 10 октябрь 2019-жыл өтө сонун күндөрдүн биринде мына эртеңки күндөрдүн Султанулгон жума күнү 11 октябрь күнү ушул үйдүн ачылыш аземин кылайлы деп өтө катуу кызуу даярдатабыз. Мына сонун мына ушул үйдү ушул энебизге салып бергенбиз. Алгач энегебиз баласы 42 жаштагы баласы менен жана ушу келини үчөө гана жашап жүргөн. Ушул айылдын тургуну Турат деген, Турдушев Турат деген мырза бар экен. Ошол мырза бизге алгач байланышып ушул үйдү коомчулукка алып чыкса, биз дагы карап турбайт эле, биргеликте ушул энелерди үйлүү кылбайлыбы деген бир жакшы сунуштарын айткан да. Анан жөн эле сунушун айтып койбостон ошол бала баш оту менен кийлигишип ушул үй бүткүчөк карашты да. Анан ошол баланын дагы шериги ошол Баястан деген өзү жат жаш бала. 22 жаштагы балдар. Мына ошол балдар ушул үйгө аябай чоң салым кошалышты. Салымдагы материальный да жардам беришти, моральный да жардам берди. Мен күндө бул жерде боло албасам дагы бул үй бүткүчөк ошол балдар ушул жерде кемин алып келип биз менен кабарлашып биздин жоктугубузду ошол балдар билдирбей турду да. Мындай айтканда биргеликте ушул үй бүттү. Ушул Кызылай айылынын жалпы жамаатынын ынтымагы менен жалпы кайрымдуу берешен жомарт инсандардын колдоосу менен жана мына ушул энебиздин баласы былтыр ушул үй жарымдап калган малда Эмил деген агабыз тилекке каршы бул жалган сыноо жашоо менен бошой ичип кете берди. Бирок кеткенден кийин дагы бул иш токтоп калган жок да. Ошондон кийин кайра биз курчуп ушул энени үйлүү кылышыбыз керек. Эми Эмил аке өтүп кетти. Эмил аке 42 жыл бою кол менен жүргүзө турган арабада жүргөндө аны азыр сыртта көрөбүз. Ошондо арабада өмүр бою ошол арабада өмүрүн өткөргөн. Бирок Кудайга шүгүр, Алла Таалам бизди ушул үйгө себепчи кылып койгон экен. Ушул энеге жөнөтүп койгон экен. Кайрымдуу берешен элдин ортосуна көпүрө кылып койгон экен. Мына Кудай болсо үй жаркырап бүтүп, эртең сонун бир ачылыш болгон турат. Бул ачылышка өтө чоң инсандар келет. Жада калса бул Кызылай айылына такыр келе экен. Устазыбыз Шейх Чубак Ажы такыр келе экен. Мына ушул Шейх Чубак Ажы өзү баш болуп ушул жерге келет. Дин алымы устазыбыз Нематулла Ажы Жээнбеков өзү келет. Биздин кыргыздын патриот мына ушу башыбызда турган ак калпагыбыз бир убакта такыр бааланбай калган, баркталбай калган, анча кыргыз баняга кийип калган бул калпактычы. Мына бул калпактын мындай чечмелеп айтып берсем bunun тарыхы укмуш чындыгындачы. Бул калпактын кадырына жетпей калган инсандар болгон. Бирок ушул калпакты даңазалап, кайрадан элге бир башкача кылып жеткирип койгон биздин агабыз бар, устатыбыз бар, Рысбек Жаберов деген өтө патриот киши. Мына ошол Рысбек Жаберовдун дагы өтө чоң биздин Aqniyat Amanat коомдук фондуна материально, морально салымдары чоң, бизге көп мындай насааттарын берип турат. Ошол агабыз келет. Кудай калса эртең мына ачылышка коноктору күтүүгө даярбыз. Мына азыр караңыздарчы, алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт. Кошуналардын баардыгы бала чакасы менен өзүнүн үй бүлөсүндө
өзünün жақынында, өзünün bir туған апасының тойы болып отқандай бұл жерде қызмат қылып жүрсе, бұл өте бір чоң бір бақыт болуш керек. Өте соның қуаныш та қараңыздар, балдары менен келіп мынтип соның бір қызмат қылып жүреді. Ертең ел келет екен, жұрт келет екен, ушул жерге қонақтар келет екен деп, мына ушул қошыналары, аяш уулдар азыр продуктага кетти. Ушундай жакшы инсандар кызмат кылып жүрөт. Энебиз балып байып, сонун болуп, сүйүнүп, сиздерге чындыгында сөз менен рахматын жеткире албай турат. Бул не деген бакыт? Ар бир инсанга каалайт элем ушундай бакытка ээ болушуңуздарды. Өтө чоң бир бакыт. Сонун. Энеге мына эртең Кудай буйрса көптөн күткөн күнүбүз дагы келип, үйдүн ачылышын, үй тоюн, үйгө катма уктайлы деп жакшы ниет кылып турабыз эртең, а? Маанайыңыз кандай? Даярдыктарыңыз кандай болуп атат? Ошону айтыңызчы. Маанай жакшы болуп атат. Ушундай жакшы эле кетип атат. Жакшыбы? Рахмат. Капаланбай элесизби? Балдарга рахмат. Ойлонбой атасызбы? Ойлонгон жокмун. Баары жакшы, э? Жакшы. Кошуларга түзүп рахмат балдар. Эне ушул үйүңүздүн бүтүшүнө кимдердин салымы чоң? Баарын айтып өтүңүз эле. Бул үйгө салым ошо могу балам айтты го. Турат ошо. Кайын ошо балам да эле ойлойм. Ошолордун жалпысын ак бата бергенче сүйлөй бериңиз эне. Турат, анан ошо Баястан, анан ушу үйгө иштегендердин баары бата берип. Аяш уулдарыңыз, э? Жада калса сиз тааныбаган эл дагы эже, э? Балдарым, келиндерим, ушул жерде келиндер, кызмат кылган келиндер баары өзү менен өзү болуп, бала чакалуу болуп, небере чебере жүрө берсин. Анан ушу силер тынч болгула. Үйгө тартып кеткен бала чакаңар моюн көргүлө. Бала чакалуу болуп, максатыңарга не тилесе тилегиңерге жете бергиле. Медер Сапарбаевди ушул бала сизге көбүрөөк чуркуп калат, элге көпүрөөк болуп берип атпайбы эне? Ооба. Ушул балага өзгөчө бир айтып, батаңызды берип коюңуз. Дуа бериңиз бир, сонун бир дуа бериңиз, жүрөктөн чыккан дуаңызды бериңиз. Иштен чабып. Бактылуу, таалайлуу бол, иштериңе ийгиликтүү болсун, дайым этиң алга болсун улум. Ушу балаңыз жакшы. Рахмат эне, рахмат. Балаң ачылсын. Жакшы жерден болуп да ал түшүнө турган, түшүнүктүү болсун, ала турган эме, келе турган келин апа, бара турган эмелерим тынч болсун, ушу балдарым тынч болгула. Рахмат балдарым. Рахмат эне. Маанайыңыз жакшы, э? Сонун, э? Коноктор, тууган уруктар кene аракет даярдык болуп атат. Болуп атат. Жакшы, э? Жакшы. Эң сонун кыжабат болбоңуз, сарсан болбоңуз, баары эң сонун. Эл бар, журт бар, аяш уулдарыңыз бар, жалпы кыргыз элин бар. Жакшылык иш күтө берет. Кыргыздар таштабайт деп улум. Сиздердин маалыңыздарда бул кандай болгон? Ошолдон бир кыскача айтып кетиңизчи, муну жакшы алып береби? Сиздердин маалыңыздарда мындай мурунку маалдан бир кичине эстеп айтып кетиңизчи. Мурун эми сиздер ушундай кыйналып турган маалда улуумундар ушундай иштер жасалчу беле мурун? Билбейм улум. Айта албайм. Сиздердин Мындай айтсаңыз, биздин жашыбызда мындай нерсе болгон эмес. Азыр ушул жаштардан ушундай жаңы идеялар Иштериңе ийгиликтүү болсун. Жаш маалда мындай болгон жок. Иштериңе ийгиликтүү болсун. Дагы мисалы биз Актеңет Аманат коомдук фонду бир эле Абыргө менен эле чектелип, Абыргө менен эле болуп калбастан Кыргызстанда жасалбай турган, операция кыла албай турган, дартын таба албай турган ушундай оор оорулар бар экен да. Оор оорусу, бөйрөк оорусу дейм, аккан оорусу дейли, дагы көптөгөн жанагындай оорулар бар экен. Анын арасында өтө сейрек кездешкен красный клеточный аплазия деген ооруга чалдыккан. Бир үй бүлөнүн 12 жыл зарлап, 12 жылдан кийин көрүлгөн. Бул 2,5 жашарында бизге кайрылган ата-энеси. Кудайга шүгүр, Кудайдын буйругу менен Индияга барып, мына Татынайым деген кызыбыз сонун болуп келип турат, анан сүйүнүп турат. Индияга барып сүйүнүп караңыздарчы, эмне деген гана бир
элдин колдоосу менен Индиядан дартына дабасын таап, Кудайдын берген шифасын ошол Индиядан таап келип алат. Албетте жалпы кыргыз элдин себепчи болду. Бул кыздын оорусунун кыргызчасын айтып коем, ол буттун ичиндеги сөөк чучуктар болот. Ушул сөөк чучуктар канды айландырып бере турган клеткалар болот экен. Так ошол клеткалар иштебей калган да. Бизде алгач аябай коркконбуз, бул жап-жаш кыз. Момундай оорулар операция болсо 60-70% бул коркунуч жаралат экен да, кандай 30-40% гана калат экен. Кудайга шүгүр, бул кыз операциясыз лечение менен, аябай мыкты лечение менен мына ошол Индиядан жакшы болуп келип, мына бүгүнкү күндө бизге морально дагы жардам берип жүрөт. Биздин жаныбызда жүрөт. Ушуларды көрүп курчуйсуң, башкача болосуң. Мына бир мындай айтканда жыйынтыкта бул дагы. Сонун болуп Индиядан келип жүрөт. Анан азыр эртең дагы ушул жерде болот. Биздин ар бир жакшылыгыбызда татынайым медрекесинен кабар алып, иштеринен кабар алып, үйлөрүнөн кабар алып, жана калса мына тойлорго дагы келип моментип турган чагы. Кудай кааласа, мынакей. Келип татынайымды көрүп кетсеңиздер болот, урматтуу мекендештер. Кече сиздер 1 сомдон салым кошуп ушул кыздын өмүрүн сактап калган болсоңуздар, бүгүн ушул кыздын келип сонун бир айта албаган, тили чыга элек жакшы сөзү менен айта албаган бир ыраазычылыгын көзүнөн көрүп, же болбосо бир жанынан көрүп кетсеңиздер болот, урматтуу мекендештер. Мынакей караңыздар, сонун болуп ойноп жүрөт. Кел, козу. Келчи. Кел. Тур. Тур отур, жерге отур эй. Эркелеп аттың, а? Ай, шерimiz. Мына ушундай туугандар. Бул жагы акеси татынайым. Алып берейинби? Кел, анда бир макул мороженое алып берем. Кана, мороженое эме берейин. Бас менин макул. Бас. Нехта мороженое нормально эме алып берейин алып. Кана. Бас. Бeni makılsan mı alabız buğa? Gel bas. Anladın mı? Kameranlara otururuz kızım. Kameranlara otururuz. Biz sıra versen. Sıra vereyim mi? Atın kemeli? Bayıl. Bayыл айтсам, силер канча бир туугансыңар, анан татынайым канча жашынан ушул оорусун билдиңер, анан качан лидерге? Мен карындашым 2,5 жашында май айында оорусун билип калган. Ата-энемдер ошо баягы бул бозоруп эле кетип атканда баягы эмнеге бозоруп атат деп больницага алып барып текшерттик, эме болсо кан аз чыгып, анан кийин ошондон кан койдуруп жүрүп анан кийин врачтан сураса, ал ушундай Индияга барыш керек деп ошондой эме кылган экен. Анан кийин ушул Ак ниет аманат кайрымдуулук фондуна кайрылып, анан кийин ушул Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жардамы менен жана ошол элдер жардам берип, ушу Индияга барып лечение кылып, азыр жакшы. Рахмат. Аты эмне? Сагыныч. Сагыныч. Байыл. Ben çıkıp durayım başka. Ha? Ben çıkıp durayım da, ha söyle. Alo. İyi. Кыштары чейилип Кудай берген кыз экен да. Кипиктери төгүлүп, Şöyle oldu. Лидер акесине каш. Burnum ne bok. Neydi? Metin Joy geldim buraya. Neydi? Totta şunu yani gözlerim çıkmak. Сүйлөйткенде сүйлөйт окшоп дедим. Söylüyordu. Söyleyeyim mi? Сүйлөйт. Apan oradan söylüyorsun mu? Yok. Apası sonra söyledi. Apan oradan söylüyor. Yok. Neydi? Yok. Ha? Ne de? Allah razı olsun. Şuların. Ne dedin? Ne de öyle kız ne? Şunu üretmeyin kulağımdan çıkmasın. Ne de? Al ne diyeceksin? Ha? Ne de? Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу кайрымдуу, жүрөгү мээримге толгон жомарт инсандар.
Биз Ак ниет аманат коомдук фондунун демилгеси менен Базаркоргон районунун Кызыл Ай айылында салынган ак өргө толугу менен бүтүп, эртең 11 октябрь жума күнү, күндөр султаны болгон жума күнү, жума намазынан кийин түштөн кийин саат 16:30да боло турчу ушул үйдүн ачылыш аземи болгон атат. Урматтуу мекендештер, кеч калып калбаңыздар, келиңиздер, сөзсүз келип катышып кетиңиздер. Мен ушул үйгө жардам бере албай калдым элем, салым кошо албай калдым элем, кантип бармак элем деп уялбастан, тартынбастан келип кетиңиздер. Анан бул үйгө эмне салым кошобуз, эмне кошумча алып барабыз деген да ой болбосун. Бул үйдүн бардык маселеси бүткөн. Келип жөн гана коногубуз болуп кетиңиздер, урматтуу мекендештер. Эртең бул үйдүн ачылыш аземине келе турчу конокторубуз биздин дин алымы Шейх Чубак Ажы Жалилов, дин алымы устазыбыз Нематулла Ажы Жээнбеков жана биздин Кыргызстандын патриот мырзасы агабыз, устатыбыз Ырысбек Жабиров агаларыбыз келет. Кудай бурса төкмө акындар келет. Өтө чоң деңгээлде ачылыш болот. Келип ушул ачылыш аземине сөзсүз келип катышып кетиңиздер. Кеч калып калбаңыздар, урматтуу мекендештер. Ар бириңиз аракет кылыңыздар. Болгону 1 саат убактыңыздар кетет. 1 сааттык, 1 күндүк убакыттын 24 сааттын 1 саат убактыбызды жакшылык ишке буруп коелу, урматтуу мекендештер. Атайын арынап коелу. Келип кетиңиздер. Конок болуп кетиңиздер. Шейх Чубак Ажынын баяндарын угуп кетиңиздер. Бир сонун ушул энебиздин ачылыш аземине катышып, эненин дуасын алып кетиңиздер. Мына сиздерге кайрыларым, сунушум, чакыруум, урматтуу мекендештер. Мен ар бириңиздерди атыңыздарды айтып чакыра албадым. Ар бириңиздердин атыңыздарды айтып жазып жетише албадым. Бирок өзүңүздөр билип, урматтуу мекендештер, мен жалпы кыргыз элимди чакырдым. Кудай кааласа батабыз бул жерге. Келиңиздер, сөзсүз келип кетиңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эртеңки көрүшкөнгө чейин Аллах таалам аман эсен көрүшүүнү насип эткен болсун иншалла. Рахмат.